Мамлекетте журналист улут үчүн иштеп өлкө тагдырын чечүүгө катышат. Бул тууралуу президент Касым-Жомарт Токаев ЖМК тармагынын кызматкерлерин сыйлоо азиминде билдирди. Ең алдымен баршаңызды бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Барыңыздарды алгач жалпыга маалымдоо каражат кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктайм. Журналист ардактуу кесип, акыйкат сөздүн, курчойдун жана чынчыл пикирдин, адилеттүү иштин жактоочусу. Ошондуктан биз медиа тармагынын адистерине ар дайым чоң урмат менен мамиле кылабыз. Биздин максатыбыз бир. Бул бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берген адилеттүү Казакстанды түзүү. Бүгүн мен массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлерине бул багытта талыкпаган эмгеги үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Алихан Бөкейхан газета журнал чыгаруу чоң чеберчиликти талап кылат деп баса белгилеген. Бул бүтүндөй маалымат тармагына тиешелүү тыянак. Деги эле мамлекеттик саясатты коомчулукка түшүндүрүүдө журналисттердин орду өзгөчө. Бул бүкүл акпарат саласына ортак тужурум. Жалпы журналисттер мемлекеттик саясатты калкка түшүндүрүү исинде айрыкча рөл аткарады. Мамлекет башчы өз сөзүндө жаңы демилгелерди коомчулукка ар тараптуу түшүндүрүүгө журналисттер чоң салым кошуп келе жатканын да белгиледи. Улуттун жаңы сапатын жана улуттук идеяларды калыптандыруу массалык маалымат каражаттары менен түздөн-түз байланыштуу. Алар мамлекеттик саясатты чечмелөөдө өзгөчө роль ойнойт деп белгиледи президент. Маалымат сакчылары бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө сыяктуу. Алар парламентаризмди өнүктүрүүгө жана социалдык зулумдуктун тамырына балта чабууга зор салым кошууда, деди Касым-Жомарт Токаев. Мамлекет башчынын айтымында жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө кабыл алынган мыйзам журналисттерге дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берет. Өздеріңізге мәлім, журда мен өзүңүздөргө маалым болгондой, жакында эле массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга кол койдум. Өтө маанилүү документ. Журналисттердин кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо механизмдери бекемделди деп айтууга болот. Бул документ өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарынын дарамитин жогорулатат деп ишенем. Ошондой эле маалыматтык көз карандысыздыгыбызды чыңдоого мүмкүнчүлүк берет. Нығайтууга мүмкүндүк береді. Журналисттердин алдында ар кандай милдеттер турат. Атамекендик маалымат каражаттары коомдо жогорку экологиялык аң сезимдин жана жаратылышка аяр мамиленин маданиятын калыптандырууга жардам бере алат. Дагы бир маанилүү миссия жарандарга экономиканын өнүгүшү тууралуу ар тараптуу жана кеңири маалымат берүү. Президент журналистика жөн гана кесип эмес, жүрөктүн каалоосу экенине көңүл бурду. Акпарат саласынын өкүлдөрү жеткиликтүү. Атап айтканда, Нуртөре Жусуп, акпарат куралдары калктын үнү, улуттун жарчысы. Жалпыга маалымдоо каражаттары элдин үнү, улуттун жарчысы, массанын руханий тереги. Ошондуктан журналисттердин кесиптик жакта мыкты болушу абдан маанилүү. Ал тургай бул чечүүчү маселе. Биздин журналисттердин көбү жогорку деңгээлдеги адистер, алар ишенимдүү жана мекенчил атуулдар. Буга эч кандай шек жок. Сиздер бул миссияны ар намыс менен аткарып келе жатасыздар. Кандай күмөн жок. Осы миссияны сиздер аброймен аткарып келесиздер. Касым-Жомарт Токаев атамекендик журналистиканын өнүгүшүнө зор салым кошкон тармактын өкүлдөрүн мамлекеттик сыйлыктар, сыйакылар, гранттар жана ыраазычылык баракчалары менен сыйлады.